Отчет боюнча биз фракцияда каралганбыз. Жыйында чын эле айтканда көптөгөн суроолорго жооп алдым. Бүгүн дагы бир нече тактоо суроолорум барды. Ушул 2022 жылы Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети бюджет процесске бюджеттер аралык мамилелеринин жаңы ыкмаларынын киргизген. Ушул жаңы ыкмаларын киргизилген жыйынтыгында республикалык бюджеттен каржылануучу региондорду өнүктүрүү фондорун түзүлгөн да. Ушул фондор 2022 жылы аймактарды өнүктүрүү фондорду аркылуу 1193 долбоор ишке ашырылган. Анын ичинен 528 бул социалдык, 353 инфраструктуралык жана 312 экономиялык долбоорлор экен. 2075,6 миллион сомду түзүп, такталган план 3115,5 миллион сомго же пайызга айтып койсо 66,6 аткарылган. 1193 долбоору ишке ашырылган, бул чын эле айтканда кубандырат. Эмне себептен бул жерде азыр мен дагы Москва район жана Сокулук районун сурайын дегеним. Москва район жана Сокулук районун толук каржылган эмес. Анан 22 жылы канча долбоор ишке ашты ушул эки райондо? Жооп барбы? Ким жооп берет? Так, 22 жылы фактылы Москва районунда 9 миллион 74 миң сомго аткарылыптыр, жалпы суммасы. Так, если санын алсак, социалдык проекттер 3, инфраструктурный проект 6, жалпысын 9 проект ишке ашырылды. Кийинки жылга канча пландалган? 24-кө? 24-кө эми пландалат азыр. Биз болсо 24-кө райондук фонд развития 20 миллион сом карап бердик. 20 миллион. 20 миллион сом. Бул 20 миллион сом аз экен да. Жок, 9 миллион сом болчу, эми 20 миллионго чейин чыгардык да. Рахмат. Анда эмки жылга Кудайым буйруса мен дагы өзүмдүн тиги сунуштарды дагы берип коем да сизге. Анан дагы бир суроо бар да. Ушул эл аралык уюмдар жана донор мамлекеттер тарабынан каржыланган долбоорлор өз убагында ишке ашырылбай, бул жерде долбоорлордун мөөнөтү узартылгандыктан 2022 жылы бюджетке канча каражат түшпөй калганда? Так, 2022 жылы фактылы 96 пайызга аткарылыптыр, же 1 миллиард 300 миллион сомго аткарылып алган да. Алмаз Кушбекович, бул долбоорлордун өз убагында аткарылышын көзөмөлдөө системасын күчөтүү боюнча бул менин ойлойм каржы министрлиги кандай иштерди жасады да? Эми белгилеп коюшубуз керек, 22 жыл эң чоң аткарылыш болду, 96%. Өткөн жылдары болсо бул 80%га жетпечи. Ошондон биз өзүбүз жагынан көзөмөлөп мына Кабмин Адал Алиевич баш болуп как раз баарын чогултканбыз, исполнительный агентстволор баарын. Ай сайын ошо исполнениянын тапшырмаларын карап чыгып, ошого жеткизгенбиз да. Анан кийинки суроом, бул 2022 жылы мамлекеттик мүлктүү менчиктештирүү программасы ушул кандай аткарылды? Быйыл болсо бюджетте биз 17 миллиард сом караганбыз. Эң негизгиси бул жана Мегакомдун процесси. Бирок оценкасы 17 эмес, 16 жалпысынан Мегаком менен да кичинекемелер бар объекттер. 16 миллиард
Жо, жалпы. Жалпысынан айтыңыз. 16 миллиард тегерегинде да. Анын ичинде 16 миллиард 600 бул Мегаком. Чыныгы бул киреши канча сумманы түзүдү да? Ошол 16 Ошол миллиард. эле 16 миллиард полный. Мен чын эле айтканда бул жерде суроолор көп жок. Мен суроолордун жообу көп уже берип койдук. Мен ушул каржы министрлигинен айтылгандары бул жон гана эске алуу менен чектелбестен да бул жерде бардык кемчиликтерди жоюуну боюнча бул системдик немеси кемчиликтери үстүндө иштөө деп суранам да. Ошондо рахмат.